Кумтөр компаниясынын жаштардын ишкердиги долбоору Ысык-Көл облусунда 3 жылдан бери иш алып барат. Бул убакыт аралыгында 19 жаш ишкерлер бизнести өнүктүрүү үчүн орточо эсеп менен $5000 чейин грант алып, жаңы жумуш орундарын түзүшкөн. Теманын уландысы кийинки материалда. Саруу чоң айыл, 6000ден ашык жашоочусу бар. Ошондуктан 30 жаштагы механик Канат Иманалиевдин унаа оңдоо кызматына суроо талаптар ар дайым болуп турат. Бирок жумуш көлөмүнүн көбөйүшү менен чакан тейлөө жайында иштөө оор эле. Ойлоп жүргөнбүз бир расширять эткенге депчи. Анан как раз ошол маалда Евразийский фонд менен ушундай проект чыгып калды деп угуп калдык биз дагы. Анан ошол жака биз кайрылып, дархандан окутту ошол жерден. Анан эң биринчи дархандан 5 күн окудук, андан кийин проект жазганды үйрөттү. Андан кийин Караколго барып, ошол жерден проектти жазып, андан кийин презентация кылып, анан бизге ушу чечим чыгарып беришти, ушундай утуп алдыңыз деп. Бүгүн Канаттын унаа оңдоо имараты кенен, анда 6 адам эмгектенүүдө. Кумтөрдөн утуп алган грантка Евразия борбордук Азияда фондунун долбоор аткаруучулары унаа оңдоо жайына көтөргүчтөрдү жана слесардык шаймандарын сатып беришкен. Тиш доктор Элеман Жолдош уулу Каракол шаарындагы 6 жылдык тажрыйбасы менен атагы чыккан. Ал өзүнүн клиникасын ачкан. Кызматтарын кеңейтүү зарылчылыгы жаралып, ошондо долбоор жазып, Кумтөрдөн грант утуп алган. Я думаю, выиграл, потому что у меня... Менин оюмча утуп алышымдын себеби клиникам иштеп жаткан. Мага болгону бир отургуч жана рентген аппараты жетпей жаткан. Фонд Элемандын клиникасына жаңы медициналык жабдыктарды сатып берген. Бул дарылоонун сапатын жогорулатууга жана кызматкерлердин санын 5ке чейин көбөйтүүгө шарт түзгөн. Я пришла в эту клинику по... Мен бул клиникага эжемдин сунушу менен келдим. Ал өткөн жылы ушул жерде тишин дарылаткан. Ага бардыгы жагыптыр. Анан мага ушул жерде дарылануумду айтты. 27 жаштагы Караколдук Өмүрбек Курманбеков жөнөкөй чиретүүчүдөн баштаган. Ал эми азыр өзүн темир устачылыктын чебери деп келет. Темирден көркөм жасалгалуу бизнесин өнүктүрүүгө каражат жетпей жаткан. Ошондо Кумтөрдөн грант утуп алууга аракет жасап, жеңип алган. Я участвовал там где-то 3 дня мы учили. Биз кантип бизнес ачууну, кантип долбоор жазууну жана иштин көзүн табууну 3 күн ичинде окуп үйрөндүк. Өмүрбек Кумтөрдүн жана Евразия фондунун жаштар долбоору аркылуу ишкерлик боюнча билимге гана ээ болбостон, ошондой эле станок жана керектүү шаймандарын да сатып алган. Ал эми эң башкысы өз ишинин көзүн таап, стандарттуу эмес, нускалуу көркөм жасалгалоо өндүрүшүн баштаган. Кумтөр долбоорунун сынагына катышкандардын бардыгынын тарыхы көп жеринен окшош кетет. Алардын бардыгы активдүү, эмгекчил, өзүнө ишенет жана экономикалык флагмандын жардамы аркылуу жаңы эмгек орундарын түзүп, муну менен өз эл жеринин экономикасын өнүктүрүүгө салмактуу салымдарын кошуп жатышат.